Кадырлуу күнүңүздөр менен урматтуу радио каармандар, назарыңыздарда Шашкедеги Дил маек программабыз. Ал эми уктуруубуздун бүгүнкү мейманы фольклорчу, этнограф, тилчи, текстолог, жазуучу, публицист, котормочу, филология илимдеринин кандидаты, тарых илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жагындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Сократ атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты, Европа ректорлар клубунун мүчөсү, коомдук ишмер, профессор Сулайман Кайыпов. Микрофондо Назира Абдукаимова. Сулайман агай дүйнөлүк жогорку окуу жайларда сабак берип, чет өлкөлөрдө жашап, иштеп, көп нерсеге көзү каныккан улуу инсан. Ал жаштар менен иштешип, аралашып, баарлашып жүрүп, бүгүнкү 21 кылымдын жаштарынын муктаждыгын дагы, артыкчылыгы менен кемчилдигин дагы билген, түшүнгөн адам. Ошону менен бирге элдин, улуттун, мамлекеттин бүгүнкүсү менен эртеңкисин талдап, баа бере алат. Деги эле Сулайман агай менен кайсы темада болбосун, баарлашуу өтө кызык. Көптөн бери Кыргызстанда жүргөн агайдын бүгүнкү турмуш, эртеңки келечегибиз тууралуу оюн, көз карашын билгибиз келип студияга чакырганбыз. Сулайман агай бизге маек берип жатып, азыркы билимдүү, дипломдуу жаштардын кесипкөйлүгүндө мүчүлүштүктөр болуп жатканын, ар тараптуу маалымат алганы менен аны сиңирүү, турмушта колдоно билүү, практика жүзүндө пайдалануу, ой жүгүртүү, өздөштүрүү жагында маселелер бар экенин дагы айтып отурду. Саламатсызбы, Сулайман агай? Биздин студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Сулайман агай, сиз көп жылдар чет өлкөдө жашадыңыз, иштедиңиз. Кыргыз элинин, Кыргызстандын азыркы жашоосун сырттан карай билген, сын көз менен карай билген, салыштыра билген адамсыз да. Анан эми акыркы кездери Кыргызстанда болуп атасыз, аралашып, жакындан билип дегендей. Сиз азыр кандай ойдо, кандай көз караштасыз? Азыркы биздин элибиздин маданияты, дүйнө таанымы, ийгилиги, кемчилдиги эмнеде болуп атат? Сиз салыштырып, сын көз менен карап эмнени байкадыңыз? Эми тагдыр ушундай экен, мен көбүнчө убактымдын көпчүлүгү башка өлкөлөрдө өтүп калгандай болду. Бирок мен башка өлкөлөргө өткөндө, албетте, ал өлкөлөргө мен өз өлкөмө кандай кызмат кылсам, ошондой кызмат кылууга милдеткермин. Биз баарынан мурда адамбыз да. Ошол жерде иш кылып, өзүңдүн кесибиңди улантууга мүмкүнчүлүк берип аткан жерде чыныгы адам катары иштеш керек. Мисалы үчүн мен Түркияда болобу, Кытайда болобу, Россияда болобу иштегенимде, ошо Кыргызстаныма кандай иштесем, ошондой эле иштеп берем да, эч качан эме болбойт. Ошол менен бирге эле кайда жүрсөң дагы баары бир биз тарыхтын ошондой этабында болсок керек. Бизди тарых ошондой жаратып койгон болуу керек. Биз кайда жүрсөк дагы, айрыкча ошо биздин муун жөнүндө айтайын, дайыма өлкө эсиңден чыкпайт да, 1 мүнөт 1 секунд дагы эсиңден чыкпайт. Мен бирөөгө салыштырып айтып берсем абдан таң калды эле. Сен баардык эле маалыматтарды өзүң Түркияда жашап атып бизден жакшы билесиң дейт. Мен айттым, мен деген кимге окшошмун билесиңби? Жаңыдан төрөп, баласын кундактап коюп, анан уйсаганы чыгып кеткен аялга окшошмун. Ошол уй саап атканда, ата балам эмне болду экен деп, ошол уй саап атканда дагы ошо баласын ойлоп отурат. Мен ошо чет элде жүргөндө дагы ар бир мүнөт, ар бир секундун карап турам. Эмне болуп атканын деп. Себеби чет элде жүргөндө канчалык мындай мейкиндик жагынан алыс болсоң дагы рухий жагынан өлкөңө жакын болосуң. Мен ошону сездим да. Дайыма эртең менен мен ишти баштагандан мурда мен ишке дайыма эрте барам. Тууган жер деген бир ыр бар. Гүлнур Сатылганова илгери ырдаган экен. Чеберчилиги, аны мунусу, аранжировка тиги булары жок. А бирок нукура ушундай абдан ичтен чыккан ушундай добушта. Ошону коюп, бир сыйра угуп алып туруп, анан кийин лекцияларга кирип, сабактарымды өтүп ошончумун да. Ошондуктан мен өлкөдөн мындай бөлүнүп калган жокмун. Кайра тыгысыраак ар бир майда чүйдөсүнө чейин окуп, кабар алып жүрдүм. Көп жыл келбей да койдум, атайлап келбей койгом. Бирок бөлүнүп калган жокмун да. Мага кандай мүмкүнчүлүк берди? Эми азыр интернет бар, башка бар. Дүйнөнүн кайсы бурчунда болсоң деле, кандай маалымат болсо деле интернеттен алып окуп, билип коюу мүмкүнчүлүгү пайда болуп калды да. Илгери жогорку окуу жайларында деле маалымат алуунун негизги булагы эмне эле? Агайдын лекциясы болчу, китепканаларда китептер эле да.
китептер аркылуу анан агайдын лекцияларынан, семинарларынан ошо маалыматтарды алат элек. Маалымат эле. Анан ошонун негизинде ой жүгүртүп өзүбүздүн адис катары калыптанышыбызга кам көрөт элек. Китепканалардан даярданат элек. Ушуларды ким көбүрөөк жасаса, ошол ийгиликтүү болчу, ошол жакшы адис болуп калчу да. Эми азыр үйдө отуруп алып эле каалаган убагыңда түндөсү, күндүзү интернеттен маалыматтардын баарын аласың. Маалыматтарды алуу азыр маселе эмес. Азыр ошо маалыматтарды өздөштүрүү, ой жүгүртүү, ошону өздөштүрүп кетүү, ошол идея болобу же башка болобу, ошону өзүңкү кылып алуу, турмушуңда колдонуу, практикага айландыруу маселеси келип чыгып атат да. Бул өтө кыйын. Маалымат биринчиден көп, экинчиден аны өздөштүрүп кетиш үчүн мындай мүмкүнчүлүк керек, жөндөм керек, анан шарт керек. Анан кеңири шарт, өлкөдөгү шарт да керек да. Мисалы үчүн өлкөңдө шарт жок болсо, аны өздөштүрүп кетүүгө ал жеке кишинин кылган иши деле эч нерсеге жарабайт. Анткени өтүгүң тар болуп турса, дүйнөнүн кеңдигинен эмне пайда? Бутуңду кысып тура берет, дүйнө кең, бирок анын кеңдиги сага эч пайда бербейт да. Эми сурооңузга түздөн түз келе турган болсок, кыргыз айрыкча маданияты деп атпайсызбы? Ошо мен маданияты кенен алайын. Себеби маданият дегенде бул адамзат өзү жараткан, табигый эмес. Адамдаттын өзү антропогенный деп коет. Ошо адамдат өзү жараткан нерсенин бардыгы эле маданият да. Мына техника, тиги булардан баштап, анан адамдын өзүнүн рухий жагы бар, адам маданият, кесиптик жагы, кесипке жасаган мамилеси, бул деле маданият. Ал эмес буюмуна, кийимине, чачына, бутуна жасаган мамилелери, булар деле бардыгы маданият да. Адамды адам кылып турган, адамды башка макулуктардан бөлүп турган нерсе ошол маданият эмеспи? Мына ошо жагынан алып келгенде биз кыргыздар, азыркы Кыргызстандын эли деп коеюн, Кыргызстандын калкы эч кимден кем эмес да. Биринчиден тарыхый тажрыйба мол. Эгерде бир нерсе болуп кырдаал түзүлүп кала турган болсо, сөзсүз түрдө ошо тарыхый тажрыйба иштеп кетет да. Балким ал тарыхый тажрыйбаны эч качан ойлоп, күндө мен ушуну колдоноюн деп аны активдештирип отурбайт. А бирок кырдаал түзүлгөн кезде ал өзүнөн өзү эле иштейт дагы, өзүнүн жол таптырып кетет да. Ушул жагынан алганда менин ишенгеним Кыргызстандын эли маданият жагынан болобу, башка жагынан болобу, баары бир эч бир дүйнөдөгү өлкөнүн элинен кем калбай өнүгөт. Анча мынча болуп аткан нерселердин баардыгы түзөлөт деп ишенип жашаганымдын себеби ошол биздин элдин, жалпы эле кыргызстандыктардын ошо тарыхый тажрыйбасы да. Тарыхый тажрыйба бул маданий казына болуп эсептелет. Ошол элдин маданиятынын эң негизги казынасы ушу тарыхый тажрыйбасы. Анан ал кайдан көрүнөт? Ал ошол элдик озик чыгармачылыгынан көрүнөт, адабиятынан көрүнөт, кылган ишинен көрүнөт, бири-бирине жасаган мамилесинен көрүнөт, өзүнүн кесибине жасаган мамилесинен көрүнөт, үй бүлөдөгү мамиледен көрүнөт. Үй бүлөдөн кийин эми бизде уруу деген бар да. Урук бар, уруу бар. Уруулар биригип эл болот, анан эл башкаларды кошуп алып, анан кийин улут болуп калып атпайбы? Мына ушул баскычтардын бардыгында биз башка элдерге көпчүлүгүнө окшобойбуз, Европага. Ушулардын бардыгында ошо тарыхый тажрыйба колдонулуп, бир бузулбас, бир бүтүндүк болуп турат да. Бирок мен бузулбас деп атам. Аны бузуп жиберип атышпайбы? Ошол бузулбас мыкты нерселерди азыр тескериге колдонуп кеткен учурлар болуп атат. Уруу деген биригүү деген сөз. Биригет. Азыр элдин көпчүлүгү 99% урууларга бөлүнөт деп сүйлөйт. Жок, анда бөлүнбөйт. Ал мынанча уруудан турат да, бөлүнбөйт. Мисалы үчүн мен уруумду айтсам, илгерки заман болсо, же азыр деле сиз урууңузду айтсаңыз, мындай турбайбы деп сөзсүз түрдө бир атанын баласы болуп чыгабыз сиз экөөбүз. Баланча жерден кошулабыз деп атабыздын атын айтабыз да. Бул гениалдуу нерсе да. Эки кыргыз биригип алып туруп, анан сүйлөшкөндө эле атабыз баланча деп экөө бир кишинин баласы болуп калып атпайбы? Бул гениалдуу нерсе да. Санжиранын ошо маданий чоң казына экендиги, бардык кыргыз бир атадан жаралган, бардык кыргыз бир атанын баласы деген гениалдуу идеяга алып барат да. Бул баягы улуттук консолидация деп коюп атпайбы? Кыргыздар социалист убагында улут болуп түзүлдү. Андан мурда уруу болчу, уруу биримдиги эле деп бизде уруулардын саясий биримдиги сыяктуу көрөт да. Андай эмес, бизде баягы саясий дагы, маданий дагы, экономикалык дагы, территориялык дагы, тилдик дагы, тарыхый дагы
биримдигибиз болгон ошолор биздин санжыраларда документ катары сакталган да, бул чоң маданият да. Ошон үчүн санжыра дайыма кыргызды ушу бириктирип турган чоң маданий казынага айланган. Бүгүн болсо тескери, элдин көбү тескери ойлойт. Ушул санжыра чыккандан кийин эле биз бөлүнө баштадык дейт. Жок, санжыранын философиясы ал элди бириктирүү, бөлүнүү эмес. Биринчиден салыштырмалуу аз элбиз да. Аз эл болгондон кийин ар бир кишини өзүмбү жатпы деп контролдоонун эң мыкты механизми ошол санжыра болгонда. Ал убакта КГБнын, СМБнын кереги болгон эмес. Ошо санжыра менен эле текшерип койгон. Ушундайбы деп билип койгон. Ошого жараша керек болсо мамиле кылган. Ошого жараша статус берген. Кыргыздын коомдук турмушунда адамдарга жасаган мамиле мыйзам ченемдүү, жалаң гана мыйзамдын негизинде болгон. Мисалы үчүн кул деп айтып атпайбы, Ал чын-чынына келгенде кул эмес. Биз кул десе Европадагы кулдарды ойлоп алабыз. Кул эмес, ал бүткүл түрк элдеринде кул дегендин статусу Европадагы кулдун статусунда эмес ал. Башкача, мисалы үчүн ак үйлүү деп коет. Бир урууларда ак үйлүүлөр болот. Ал башка уруудан келип, бирок ошол урууга сиңип калган. Алардын дагы укуктук жагы, статусу бир аз башка болот, бирок эч качан аны кемсинтпейт. Кыргызда ошо уруусуна карап, же башкага карап кемсинтүү айып болуп эсептелген. Кыргыздар барымтага алган күндө дагы аны кул кылып алган эмес да, эл кылып кошуп алган да. Эл кылып кошуп алган. Мисалы үчүн, Манас деген эме бул биздин турмушубуздун көркөм инструкциясы Манас. Ошол жерде мисалы үчүн Алмамбет ким? Алмамбет деген сөөгөчтүү душмандын баласы. Ошону менен дос кылып, керек болсо энесинин эмчегин кошо эмдирип, эмчектеш болуп, анан кийин бардык бийлигинин бардыгын ошого өткөрүп берекенге чейин барган Айкөлдүк бар да. Адам өзү ошондой болуш керек. Бул ошон үчүн Манасты Айкөл дейт. Айкөл деген модель бул ачылышы керек болгон модель да. Кыргыздар ошо шумдуктарды жасаганда эми биз азыр алардын биле элекпиз, түшүнө элекпиз да. Жүрүп отуруп илим дагы өнүгөт, көркөм чыгармачылык өнүгөт, философия өнүгөт, ой чабыттары кеңейет. Ошол убакта ушул Манас баш болгон чыгармалар, ал эмес макал, лакаптардан тартып, ошонун ичиндеги рухий казыналардын баарын ачып чыгып турмушка колдонот. Ал турмушта колдонулушу керек да. Анан ошондо анан кийин бардыгы эле өзүнөн өзү системага түшүп калат. Биз азыр кайдайбыз. Азыр биз маданий жагынан дагы, саясий жагынан да, экономикалык жактан дагы көчтөн адашып калган бир козуга окшошпуз да, же улакка окшошпуз. Маарап, аны бир карап, муну бир карап. Бир чуркап кошулуп, бияка бир чуркап. Маарап, ошол адашып жүргөн козунун абалына келип калдык да. Бирок бул доор дагы бүтөт да. Себеби биз азыркыга чейин өзүбүздүн жолду изденүү абалындабыз. Экономика болобу, маданият болобу, эмне болсун, мамлекеттик түзүлүш болобу, бардык жагынан изденүүдөбүз. Мына жылдан жылга, ар бир 5 жылда, 10 жылда баарын өзгөртүп, конституцияларды кайра башынан жасап, мыйзамдарды кайра башынан сапырып атпайбызбы? Ушулардын бардыгы бир жагынан абдан кыйынчылык болуп атканы менен, экинчи жагынан биз изденүүнүн жолунда баратабыз. Муну маданияты эл жасайт. Маданияты жок эл аны жасай албайт. Маданияты жок эл түшүнбөйт. Бизде ар бир киши эле түшүнүп коет, балдардан бери эле сүйлөп атат, айтып атат. Мындай карап турсаң, ошол туура айтып атат да. Биз азыр ошо изденүү жолунда баратабыз. Буйруса биз өзүбүздү табабыз да. Таба турган мезгилде келдик. Мына эгемендиктин 30 жылы деп атабыз. Şu 30 жылдын ичинде Кыргызда шумдук феномендер чыкты да. Саясатчылардан дагы, анан биздин ар бир окуянын өзү феномен да. Мисалы үчүн эл топтолуп келип туруп, бийликти алмаштырып коюп, кайра ордуна таркап кетет деген механизм демек элдин аң сезиминде мурда болгон да. Эгерде ал болбогон болсо, бул ойго келбейт. Муну бирөөлөр алып келип бербейт да. Анан айтып атышпайбы, муну баланча өлкө эле жасап койду, түкүнчө өлкө эле жасап койду деп. Ушуну билип койсун мына радио угуучуларда. Эгерде ушул өзүбүздүн өлкөбүздө, өзүбүздүн ичибизде ошого мүмкүнчүлүк берип койбогон болсо, дүйнөдөн башка күч келип туруп эч нерсе жасай албайт. Эч качан жасай албайт. Ошону карап турат дагы өздөрүнүн кызыкчылыгына пайдаланып кетишет. Урматтуу радио каармандар, сиздер угуп жаткан Дил маек программабыз, маектешим профессор Сулайман Кайыпов.
Баары бир азыр баары аралашып турат. Саясат, маданият, идеология, экономика, ички мамиле, сырткы мамиле, ден соолук мамилеси, адамдардын коопсуздугу, билим маселеси, илим маселеси, булардын баардыгы азыр аралашып, жуурулуп, ар биринен чечилбеген маселелери ушундай толуп турат да. Бирок бул хаос бир күнү тартипке келет. Мындай тура бербейт. Табияттын өзү ошондой чаташып, аралашып келет дагы, андан кийин анан тартипке келет. Коомдо деле ошондой анархия болуп, укмуш тартипсиздик болуп кетет дагы, анан кийин анан эле диктатура келип калат. Диктатура да керек да. Себеби ал тартипке салат. Анан акырында отуруп ал диктатура кадимкилерди демократия болуп калат да. Себеби булар баардыгы ушундай да. Мисал үчүн комуздун кылын деле бураганыңызда адегенде бош болот. Андан кийин күйгө келтиресиз, өтүп кетет бир аз, кайра бошотосуз, ошентип отуруп анан так нотаны кармайсыз да. Коом деле ошол сыяктуу табият менен коомдун өнүгүшүндөгү жалпылыктары, ой жүгүртүү, табият, коом, булардын өнүгүшүндө жалпы философиялык маселелер бар да. Ошолор негизинен бирдей эле. Турмушта болгон бардык нерсени табиятта салыштырсаңыз болот. Табиятта болуп аткан нерселерди коомдо деле ушундай болот турбайбы деп аны салыштырып ошонун сырын билип алсаңыз болот. Биздики эми мынау эгемендиктин 30 жылында көп нерсени алдык, көп нерсе таптык, көп нерсени да жоготтук да. Кээ бир жоготкондорубуз абдан оор болду. Мына маданият дегенде, маданиятты кең алсак, мисалы билим да маданият да. Кесипке ээ болуу дагы чоң маданият. Биз ушу жагынан абдан чоң аксадык. Азыр мен радио угуучуларга дагы айтып коюп отсом болбойт да билгенимди. Себеби эгемендик алгандан кийин биз дүйнөлүк процесске, дүйнөнүн агымына чоң дайрага кошулушубуз керек дедик. Глобализация деген, ааламдашуу деген маселе келип чыкты. Ушул ааламдашууда аман калышыбыз керек, бирок кошулушубуз керек деген келип чыкты. Анан кийин эле дипломдордун конвертациясы, же болбосо биздин диплом Америкада өтөбү деп чыкты. Бирок эч ким сураган жок да, сенин балаң эмнеге Америкага иштейт, мына жерде иштеп, ушул жерде өлкөнү көтөрсүн деген эч ким болгон жок. Анан кийин кыргыздын балдардын бардыгы эле планетанын бардык жеринде иштей ала тургандай киши болсун деген идеал болуп калды. Ошого жараша программалар түзүлдү. Улуттук маселе калып калбадыбы? Улут маселеси калып калды. Мисал үчүн өзүбүздүн экономика кандай? Кыргызстандын табияты кандай? 94% тоодон турат. Ушул жерде айыл чарба кандай өнүгөт? Мүнөзү кандай болот? Анын ичинде мал чарбачылык кандай болот? Эгинчилик кандай болот? Анан бизде кендер бар. Өнөр жай кандай болот? Ушундуктан Кыргызстандын экономикалык мүмкүнчүлүгү айланайын. Биздин суубуз да акча. Ушул суу кандай кантип агат бизди? Күн тийип турат. Ушул күн кантип агат бизди? Күндүн нуру да акча да. Агып аткан суу акча, жүрүп аткан шамал акча да. Мына жерден шамал дыркырап жүрүп атса акча агып атат да. Эми ошолордун баардыгын ойлонуп, биздин ресурстарыбыз мынаулар. Ушуларды биз акчага айландырып, байлык айландырып өзүбүздү багышыбыз керек. Ушуга ылайыктуу адистерди жасайлы дебей, адистик менен билим берүүнү бөлүп, андан кийин жана бакалавриатка өтүп, анан азыр ошо кесиптик жагынан, кесиптик маданияты болбогон жаштардын армиясына ээ болуп калдык да. Бул армия бизге кызмат кылбайт, сөздүн ачыгы. Мен жаштарга каршы эмесмин. Жаштар жакшы, биздин жаштар өтө таланттуу жаштар. Мен сыймыктанам, себеби биз убагында бир орус тилин жакшылап үйрөнө албай кыйналып Москвага барып анан үйрөнүп келчү элек. Азыр биздин жаштар ушунчалык таланттуу, колундагы телефондон эле 5 тилди үйрөнүп алып атат. 5 тил билет. Дүйнөнүн бардыгынын маалыматы бар. Колунан жумшап койсоң мишкил. Кесиби жок. Кесиби жок деген эмне? Мен мына ректорлор менен да сүйлөшөм, башкалар менен сүйлөшөм. Анан мен айтам да, биздин чоң кемчилигибиз ушу, билим менен кесипти бөлүп салдык деп. Баары эле түшүнгөндөй болот. Бирок чынын айтып коеюн, эч ким түшүнбөйт. Билим менен кесипти бөлүп салды деген бул трагедия. Себеби адам билимдүү. Диплому бар, бирок ал адис эмес. Адис болуш керек. Кол менен иш жасаш керек. Практикалык бир ишти жүзөгө ашыргандын жолун билиш керек. Бакалавр деген бул теориялык, академиялык билим. Ал академиялык даража ал өзү бакалавр деген. Анан кийин кесипти качан аласың? Ал кесип жок а жерде. Кесипти магистратурада алышың керек. Мисалы үчүн 100 киши бүтө турган болсо,
болуп туруп 5 магистратурага өтсүн, калган 95 кесипсиз калып атпайбы? Анан ал магистратурада дагы кесип бербейт. Себеби айрыкча Кыргызстандын магистратурасы такыр туура эмес да. Ал кесип берүүгө багытталган эмес. Баягыдай эле бакалаврда окуткандай эле окутуп, анан диплом берип коет. А илгери Союз учурунда 5 жыл окуганда билим да берип, кесип да алып чыкчу да. Ошо мисалы үчүн сизди билбейм, биздин дипломдордо мисалы үчүн ошол мисалы үчүн меникинде филолог деп жазылган, квалификация деп турган жер бар. Квалификациямда кыргыз тили жана адабиятынын окутуучусу деп жазылган. Мугалим эмес, окутуучусу. Көрдүңүзбү? Себеби эмне үчүн? Биз 5 жыл окуганбыз. 5 жыл окуганда билим да берген, анан практиканы да үйрөткөн. 3-чү курстан баштап практика бар. Өндүрүштүк практика бар. Анан кийин мамлекеттик практика бар. Ошолордун баарын билип отуруп, ошолордон өтүп отуруп, 5-чи курсту бүткөндөн кийин кадимкидей билим да аласың, жогорку билимиң да болот. Ошону менен бирге эле кесибиң да болот да. Сен ошол кесипти балким башка кишилерден жакшыраак алып кетесиң, себеби мурдагылардын маалыматтары эскирип калган болушу мүмкүн. А сен жаңы, ошон үчүн жаш адистерге жол бергиле дегени, ошол кезде Советтер Союзу убагында ушундай болчу да. Жаш адис жаңыча келет, көп нерсе билет, керек болсо мурдатан ошол жерде иштеп аткан кишилердин тажрыйбасы менен бириктирип туруп, жана жаңы алып келген. Анан кийин анан өнүктүрөт да. Ошондой нерсе азыр болбой калды да. Мисалы үчүн биздикилер кандай болот? Биздикилер ошо бакалаврды бүтөт. Бакалаврдан кийин анан чет элге керек болсо магистратурага барат. А чет элдеги магистратура ал биздин экономиканын өзгөчөлүгүн эмес, ал башка нерселерди үйрөтөт. Анан келгенден кийин алар практикалык иш кыла албайт. Алар адис эмес, кесипкөй эмес. Бирок диплому бар. Сабаттуу, маданияттуу, билет, иш кыла албайт. Мына ошондуктан азыр ошол менимче өлкөдө кадр маселесин жалаң эле жаштарды дебей, ошо жаштарды жыйнап туруп, сөзсүз түрдө жанына кесипкөй, абдан такшалган адамдарды коюп туруп анан иштетпесе, баары бир биз алга жыла албайбыз да. Мына мен бир министрликти абдан жакшы билем. Ошол министрликте өтө көп жаш жигиттер, кыздар бар. Анан эми биздин тажрыйба ушундай, мен окутпаган, мен негрде да окуткам, мен окутпаган эч бир улут калган жок. Мен көрбөгөн улут, мен сүйлөшпөгөн ырк улут жок да. Бардык диндердин, бардык түрдүү адамдар менен сүйлөшүп көргөн кишимин. Байкайм, өзүм мугалим болгондон кийин байкайм да. Эми ал жерде жалаң эле студенттер жүрөт да. Психологиясы, ментальность, менталитети, маданияты, анан кесипке жасаган мамилеси, булар студенттер да, студенттер эле боюнча, окуучулар боюнча эле жүрөт да. Жакшы балдар, таланттуу балдар, потенциал деп ала турган болсок, мүмкүнчүлүк деп ала турган болсок, ал балдар менен ар кандай ишти жасаса болот. Бирок билим берүү жана кесипке тарбиялоо жагынан чоң катачылыктар бар да. Биз чет эл деп эле чет элден үйрөнөбүз дей беребиз. Биздин өзүбүздүн тажрыйбабыз толуп жатат да. Биздин өзүбүздүн тажрыйба, өзүбүздүн табиятыбыз бар. Өзүбүздүн элибиз бар, өзүбүздүн маданиятыбыз бар. Мына ошону кантип өнүктүрөбүз, кандай кылабыз деп биринчи маселе ушул болуш керек. Андан кийинки маселенен кийин эл эмне кылып атат? Ошолорду да эске алалы деп деш керек да. Ошондо биз эгерде жалпы адамзатка чыга турган болсок, биз өзүбүздүн улуттук почва, улуттук негизибиз менен чыгабыз. Биз башка жакка барып секирип түшүп калып, анан ошол жерден башкалардан үйрөнүп алып келип туруп, анан кайра келип Кыргызстанга секирип түшүп, бул жерде ийгиликтерди жарата албайбыз да. Ар бир киши болобу, уюм болобу, баары бир ошол жергиликтүү өзгөчөлүктөн сөзсүз чыгыш керек. Жергиликтүү өзгөчөлүктүн муктаждыгы эмне? Анын керектөөсү эмне? Табияты кандай? Тарыхы кандай? Кантип өнүгүп келген? Эмне маселеси бар? Аларды эми кандай кылып чечиш керек? Мына ушуну ойлонуш керек. Жок, четтен келип алып Америкада бул мындай дей бергенде болбойт. Себеби ал башка өлкө. Алардын керектөөсү башка, биздики башка да. Ушуларды ойлоно турган өтө чоң маселелер да. Булар тууралуу чоң семинарларды, илимий практикалык конференцияларды өткөрүп, корутундуларды чыгарып, анан өкмөткө сунуп, аны программага айландырып, программалардан долбоорлор жасап,
анан ишке ашырып кетсек, биз дагы 5-10 жыл албетте кыйналабыз. Бирок кийин өзүбүздүн балдар биздин өлкөнү ушундай көтөрөт. Биздин кыргыздын балдарындай таланттуу, ушундай бир нерсени тез эле үйрөнүп алган, эң артынан баштаса дагы бир убакыт өткөндөн кийин алдын өтүп кеткен ушундай немени мен көргөн жокмун. Мен баягы кыргыз болгондугум үчүн мактанып айткан жерим жок. Кыргыздын аябай кемчиликтерин да көп айтам, бирок ушул талант жаңыны өздөштүрүп алуу, анан бир ишти ушундай аткаруу жагына келгенде кыргыз балдарындай жөндөмдү көргөн жокмун да. Башка элдердин балдарын көп окуттум деп атпаймынбы? Аябай шарт түзүп берип окутуп ушундай кылганда деле баары бир кыргыз балдардын табиятында болгон жөндөмдүк, канында болгон жөндөмдүк баары бир озуп кетет. Мен көп жаштар менен сүйлөшөм. Ушул кезде ишенип баягы анча Кудай буйруса жакшы болобуз деп компоюп жүргөнүмдүн бир себеби бар да. Себеби мына сиздер көрөсүздөр, биз билбейм, биз көрөбүзбү, көрбөйбүзбү, бирок кыргыздар сөзсүз түрдө эгерде шарт түзүп берсе, өлкө артында болсо, өлкөсү коргосо, дүйнөдөгү супер машиналарды ушу кыргыздын балдары жасайт. Көрөсүз, жасабай койбойт да. Ошон үчүн биздин балдардын мүмкүнчүлүгүн, талантын туура багытка жөнөтүш керек. Бул деле маданият. Азыр окуу жайлары, окуу жай болбой калды. Себеби жанагындай бөлүнүп кеткенден кийин адамдар кызыкпай калды. Биринчиден университетке барганда ошол жерден бирдеме алсаң баргың келет да. Анан албасаң эле эмнеге барасың? Жөн эле бара бересиңби? Биздин убакта агайдын сөзү ушул, агайдын эле оозун карачубуз. Эмне дейт? Бир айткан сөзүн кечке талкуулап, мындай деди. Эмне үчүн андай? Баягы аланча китепте кандай? Деп ошону талкуулачубуз. Азыр андай жок экен. Андай болбой калыптыр. Илгери жел козу дечү, жөнө жазып койгон козулар. Азыр жел студенттер көбөйүп кеттир. Акчаны төгүп койсо эле болот экен. Эми бул башка өлкөлөрдө деле бар. Мына Америкада деле адамзат болгон жердин баарында бар. Жөн эле көчөдө диплом саткан жерлер бар да, чоң өлкөлөрдө, державалардачы. Эми биз тилекке каршы ошол өзүбүздүн жакшы нерселерибиздин айрымдарын жоготуп алып, анан башкалардын ошо каталарын кайталоо жолуна түшүп алганыбыз бизди удургутуп жатат да. Биз ошол билим берүү, маданият жагын эгерде жолго кое турган болсок, биз оңоюраак өнүгөбүз. Кыргызды билим өнүктүрөт. Билим, илим. Кыргызды өнүктүрө турган ошол. Мисалы үчүн суу бар. Кыргызда суунун кандай түрлөрү бар билесизби? Күмүш суу бар. Күмүш суу деген ал оңой чыкпайт, бизде талак агып атат. Ошолордун баардыгын дүйнөлүк рынокко чыгарыш керек. Чыгарыш үчүн лабораториялар куруш керек. Лаборатория болуш үчүн илимпоздор болуш керек. Илимпоздор болуш үчүн аларды кесипке кылып тарбиялаган университет болушу керек. Ушунту баардыгы баягы чынжыр болуп кетип атпайбы? Урматтуу радио каармандар, сиздер угуп жаткан Шашкедеги Дил маек программабыз. Биз тилчи, тарыхчы, окумуштуу Сулайман Кайыпов менен маектешип жатабыз. Түшүнгөн кишиге азыр биздин коомдо дин маселеси өтө опурталдуу жана аярлуу болуп турат. Дин тууралуу кеп кылуунун өзү эки ажырым көз караш, эки башка түшүнүктү жаратып келет. Бир пикирге келише албай, бир динден бир нече ишенимдерди тутунуп, бири-бирине карама-каршы коюп, өзүбүзгө өзүбүз маселе, көйгөй жаратуунун өзү коркунуч туудурат. Биз Сулайман агай менен мына ушул багытта маегибизди уланттык. Сулайман агай, 3 жолу революция болду, аминт антти дейбиз да, бирок акыркы кездери сизге деле байкалат го, мындай кыргыздардын аң сезиминде революция болуп атат да. Кадимкидей көз караштар өзгөрүп, кыргызды таануу, кыргыздын дүйнөсүн таанууга аракеттер башталды да. Анан ошонун негизинде бизде идеология жок, идеология керек экен, ошон үчүн өнүкпөй атабыз деген да ойлор айтылып келет. Бирок идеологияны биз Манастан издеп, анан тияктан издеп, бияктан издеп аткан кезибизде турмушубузда жана орустар айткандай доминирующий идеология деп үстөмдүк кылуучу идеология азыр бизде дин болуп атат, ислам дини. Кайсы жерге барбайлы өзгөчө жаштар арасында ушу динге өзгөчө берилип, фанаттык түрдө берилип кеткен идеология жүрүп атат дагы. Анан ушунун кедергиси канчалык, мамлекетибизге, улутка терс таасири тийбейби, диндин астында калбайбызбы деген суроолор бар да.
Туура, бул өтө олуттуу маселенин бири. Анткени дин деген бул дүйнөнүн баардык жеринде өтө кылдат мамиле жасай турган, эң кылдат мамиле жасай турган идеологик мамиле бул дин да. Эми биз кыргыздар ислам динин кабыл алганбыз, биз баардыгыбыз мусулманбыз да эми. Бирок маселенин эң чатак жери ушунда болуп атат да. Биздин мына арабтар капа болбосун, мен Бахрейн деген өлкөнү тытып изилдегенмин. Ал араб өлкөлөрүндөгү мусулман түшүнүгү биздин кыргыздагы таза, тунук ислам түшүнүгүнө караганда таптакыр башка. Кыргыздын өзүнүн салты исламдын талаптарына каршы келбейт. Арабтын табияты менен, Арабистандын табияты менен Кыргызстандын табияты таптакыр карама каршы. Ажер чөл, кум, ысык суу жок. Деңиз суусу суу эмес. Бизде болсо аркырап аккан туп-тунук суу бар, аба таптаза, жаратылыш соп-сонун. Тоо салкын. Мындай жерде эмне болот? Мындай жерде жеген тамагың башка болот. Карама каршы болот арабтар менен. Мисалы үчүн арабтар ичетти жебейт. Себеби ичет аерде ысыкта сойгондо эле сасыйт да. Бизде салкын, аны жууп койсоң ичет деген, мисалы үчүн кыргыздын эң деликатес, эң баалуу тамагы болуп эсептелет. Ал ден соолукка абдан пайдалуу болот. Көрдүңүзбү? Шарт өзү эле айтып коет аны. Кийим-кечек, мисалы үчүн Пакистан ысык, мешок сыяктуу бирдемени кийип алып ичинде эчтеме жок жүрө беришет узун. Анан кийин ал табияттан келип чыккан. Бизде болсо кадимкидей эле жакшынакай кийинип, атка минсең да боло турган, машинага минсең да боло турган, каалагандай отуруп, каалагандай кыймылдарсы боло турган кийимдерди кийебиз. Көрдүңүзбү? Биз эми ээрчимей болуп калдык да кийинчерээк. Ислам десе эле ушул арабтын турмушун идеал кылып алып, ошолор ушундай экен деп. Куран арабча түшкөнү менен ал арабтардык эмес. Куран арабча туура, бирок ал арабтарга таандык болуп, арабтардын малы эмес ал. Ал жалпы адамзатка түшкөн да. Ислам өзү ал арабтар исламды көкөлөтүп жиберген эмес. Ислам так ушул Орто Азияда көкөлөгөн. Ислам керек болсо эң мыкты идеологиялык, методологиялык негиз болуп, орто кылымда дүйнөнүн эң өнүккөн жери чыгыш, анын ичинде ушул Орто Азия болчу. Ошол эмненин негизинде өнүккөн? Исламдын негизинде өнүккөн. Мына Бухара, Самаркандтагы тетиги обсерваториялардын баардыгы исламдын негизинде өнүккөн. Ислам ал убакта эч качан илимге, билимге, маданиятка тоскоол болгон эмес. Жакшы нерсенин бардыгына жол ачкан. Ислам илимпоздордун дини. Кытайда болсо дагы барып илимди ал деген исламда. Илимпоздордун дини. Ислам деген байлардын дини. Байлардын. Себеби ал жерде парыздарды аткарыш үчүн ажыга барышың керек. Мисалда, ажыга барыш үчүн сен келгенге чейин сенин карамагыңдагы адамдар ачка калбай турган. Эгерде ажың кабыл болуп тиякта өлүп калсаң, алар ачка калбай турган мүлкүң болуш керек. Keçilдердин же болбосо жакырлардын жанагы эптеп биттеп пуртап жибирген бечаралардын дини эмес да. Ислам деген байлардын дини. Ислам деген маданияттуу адамдардын дини. Билиш керек. Ислам калпчынын дини эмес. Биз эми азыр намаз окуп аткандар булар капа болбой эле койсун. Себеби бизде ошол исламдын негиздерин аткарууда өздүн мамилелерибиз туура эмес. Мына мен мисалы үчүн барып жүрчүмүн, жума күндөрү намазга баргам. Бирок кийин барган жокмун. Эмне үчүн? Ал жерде намаз окулганда ылдам окуп эптеп бүтүрүлөт да. Бирок сен намаз окугандай болуп каласың. Сен намаз окуганы барсаң убакытты бөлүп, өзүң менен өзүң жаратуучу менен бетме-бет чыгып, ошо жерден тазалануу, арулануу мүнөттөрүн өткөрүш үчүн барсаң, анан ошонун чала болуп калса, аятан көрө деп кайра келсең, болбойт да, бул болбой калды да, бул туура эмес. Анын үстүнө мен көп намаз окуган кишилерди билем. Намаз окуганга чейин унчукпайт, анан намаз окуп бүткөндөн кийин келип, мен оюма мындай келди дейт. Мына мен бир өзүм досумдун айтканын айтайын. Сен азыр эле чыгып кетпедиңби эле намаз окуйм деп? Анан намаз окуп атып келди десем, ооба дейт. Намаз окуганда оюңа эмнелер келет десем, эмнелер келбейт деп ойлойсуң дейт. Көрдүңүзбү? Ошол күндө 5 жолу Кудайдын жаратылуучунун алдына чыгып, ошону менен бетме-бет калган убакта дагы оюңда башка нерселер жүрөт да. Бул пайгамбардын убагында деле болгон. Ошол убакта деле болгон, бирок аны азайтыш керек. Мисалы үчүн
мехраб деп коюп атпайбы, немелерге барсаңыз, мехраб деген жер бар. Мехраб жана имамдын турган жери, мехраб, мехраб гарб деген сөздөн. Гарб деген согуш деген сөз. Гарб деген согуш. Эмне үчүн согуш? Себеби окуп атканда оюң ардемелер келет. Ошондо ошолордун бардыгын жеңип керек болсо, ошолор менен согушкандай кылып жеңип туруп, анан кийин күчүңдү көрсөтүп, мусулман экениңди ушул жерден билишиң керек да. Ойго келе калган ар кандай ойлорду жеңиш керек. Муну изилдегендер да бар да, социология изилдөө жасагандар бар. Намаз окуп атканда оюңа эмнелер келет дегенде айткандар окуп отурсаң укмуш да. Шумдук нерселер бар да. Эми ошентип жанагы ошондой куттуу мүнөттөрдө сен атайын бөлгөн, аруланайын, тазаланайын, катыларымды жок кылайын, жоёюн деген мүнөттөрдө оюңа башкалар 5 жолу келип отурса, анан кандай болот? Мына ошонун өзү дин кызматкерлеринин деле коррупцияга барышына, анан эми болуптур деп кол шилтеп коюшуна, калп айтышына, акча башка нерселердин артынан кетишине негиз түзүп атпайбы? Анан дагы эле баягы эле чет элдик идеология бар. Террористтер кайдан чыгып атат? Террористтерди даярдагандар бар. Даярдап коюп анан карап отурушат. Исламда андай жок да, бирөөнүн жанын ал деген жок. Исламдын негизги тартиби боюнча жанды ким берсе ошол алат. Демек, жанды жараткан бердиби? Ошо гана алыш керек. Башка бирөөнүн келип анын жанын алып алганга акысы жок да. Биздикилер жүздөгөн кишилердин жанын алып кетип атпайбы? Белине байлап алат, өзү да жан кечти, андай жок динде. Өзү жан кечти, белине бомбаны байлап алып, базардын ортосуна жата калып, ондогон жүздөгөн кишилерге зыян берип атат. Бул исламда жок. Исламда андай болбойт. Биздин маданиятыбызга келсек да, биздин маданиятыбызга кадимкидей кол салуу болуп атпайбы? Эми маданиятта өзү ислам маданиятка каршы болбош керек. Себеби ислам бул идеология, дин. Ал адамдардын рухунда жашаш керек. Мисалы үчүн исламдагы 5 парыз бар. Ошол парыздарды аткарган киши, толук аткарган киши, ал демеле периштедей болгон киши да. Ушундай таза киши, андай таза киши адамдарда көрүнгөн жакшылыктардын бардыгына жол ачат. Китепте жазылып койгон эмес. Турмуш деген китептен жана эрежелерден, дин эрежелери, мыйзам, сыйзам булардын бардыгынан миллион эсе кенен эмеспи? Ошо кенендерди ошонун духунда, рухунда кабыл алат. Мисалы үчүн бирөө-бирөөгө жакшылык кылып атса, китепте жазылбаган бир жакшылык, аны ислам бул исламда жок деп айта албайт. Ал исламдын духуна туура келет. Ошондуктан ал жасай берет. Пайгамбардын деле пайгамбар алейхисаламдын жасаган казабаттары бар да. Эми ал убакта дегенде даават дейт. Чакырасың да, даавет деген чакыруу деген сөз. Андан кийин казабат. Эгерде сен исламды жоюп жибере турган, жогото турган нерселер болсо, анда ыйык согуш жарыяланган да. Бирок ал доор бүткөн, ал азыр жок ал доор ошол убакта болгон, бүткөн. Ошол убакта жанагы жакшы нерселер көрүнүп кала турган болсо, исламда жазылбаган, айтылбаган, Куранда белгиленбеген, аалымдар белгиленбеген, турмуштун көп түрдүүлүгүнөн келип чыккан нерселер болсо, адамдын табиятына, адамдын шарттарына, коомго зыяны жок болсо, эч кимге зыяны жок. Адамдардын ден соолугуна ал эмес, сөзсүз ден соолук бар. Зыян келбей турган болсо, аларга жол ачык да. Ислам деген абдан демократиялуу дин да. Абдан демократиялуу дин. Анда ката жок, себеби системалуу. Мына өзүңүз эле карасаңыз, башка диндерде конкреттүү бир нерсени коюп алып ошого сыйынат. Исламда андай нерсе жок. Исламда Алла дейт, бардык жерде турат дейт. Бардык жерде бар. Мына азыр ушул жерде да бар да. Мунун өзү эмне? Бул илимий түшүнүк бул. Себеби чексиз дүйнө бар эмеспи? Биз таанып бүтө албаган, эч качан адамдардын акылы жетпеген чексиз дүйнө бар. Чексиз деген сөздүн өзү эле адамды алсыратат да. Ошол чексиз дүйнө турса, анан ошонун айрым нерселерин өздөштүрүүдө исламдын жолу илимге эч качан каршы келбейт. Мисалы, физиктер азыр далилдеп атпайбы? Ушул чексиз ааламды кармап турган бир эле күч бар. Мисалы үчүн исламдагы күч ошол күчкө эле окшош да. Сулайман ага, эгер ислам дини таптаза дин болсо, анда эмнеге биз бүгүнкү күндө биздин маданиятыбызга акарат келтиргендер болуп атат? Эми алар билбегендер да. Мисалы үчүн мен баятан бир айтып атпаймынбы? Эгер ислам динин чындап өздөштүргөндөр болсо, ана жок дегенде жанагы 5 парыздын жакшылап билип алгандар болсо,
тафсир деп коет. Курандын тафсирлерин, хадистерди чындап эле окуган киши болсо, билимдүү болсо, жок дегенде мынабу өзгөндөгү 30 том жазган Саракси имамдын китептеринде маалыматы болсо, алар эч качан улуттун маданиятына тескери түшпөйт. Азыр эми биздикилер билбестиктен келет. Эки нерсе бар. Кыргызстанда исламды бузуп жаткан, исламды элге каршы коюп жаткан, кыргыздын маданиятына каршы коюп жаткан эки нерсе бар. Бул биринчи албетте дин кызматкерлердин өздөрү сабатсыз, туура эмес айтат. Ошо туура эместен анан кийин туура эмес жооптор келип чыгат. Эч качан исламдын өзүнүн эрежелери кыргыздын салтынын биз салыштырып көргөнбүз да. Мен ал тууралуу китепте жазгам, салыштырып көргөнбүз. Эч качан кыргыздын тажрыйбасынан келип чыккан нерселерге каршы келбейт. Мына азыр мисалы үчүн бир факт айтайын. Азыр айтып атышат, өкүрбөгүлө дейт. Келген кишиге тамак бербегиле дейт. Келген кишиге тамак берет кыргыз. Ал динде бербегиле, берсең күнөө болот деген жок. Ысырапчылык күнөө. Кыргызда деле ошондой ысырапчылык күнөө. Кыргызда чачыбый, төгүбүй деген жок. Эч качан бир күкүм жерге түшпөш керек нандын. Мисалы үчүн, эттин бир күкүмү жерге түшпөш керек. Ошонун эле өзү эле муну азыр карама каршы кылып алып атышат да. Мына айылдарда мен угуп калам. Сойбош керек. Мисалы, дагы бир немеге келейин. Үчүлүк деп өткөрөт, жетилик дейт, 40 дейт, анан жылдык дейт. Анан биз жакта мисалы үчүн дагы чоң аш бар. Жылдыкты көп жерде аш деп өткөрүп коет. Бизде дагы көкөтөйдүн ашындай болгон аш бар да, чоң аш берет. 20 жыл, 30 жыл даярданып берет. Булардын бардыгы мурда керек болгон. Керек болсо булар дагы исламга каршы эмес. Азыр каршы деп атпайбы? Себеби адамдар чачырап жашаган. Тетик жерде 6 үйлүү, мына жерде 10 үйлүү, бу жерде 20 үйлүү болуп каршысы. Ошолорду көп табыштырып, бир арага алып келип, бир сөздү сүйлөтүп, бир пикирди пайда кылып, бирдей маалыматты алып туруш үчүн булар абдан керек болгон. Тойлорду ошондой кылып колдонушкан. Өлүм житимди ушундай кылып колдонушкан. Бул кыргыз коомуна керек болгон. Ошондуктан бир дагы илгери, бир дагы дин кызматкерлери, аалымдар ал убакта азыркылардан күчтүү болгон алар. Ушуну кылбагыла деп айткан эмес да. Себеби ал коомго керек болгон. Ислам дининде коомго керек болгон, адамдарга пайдасы болгон нерсени кылбагыла деп эч качан айтпайт. Азыр болсо, жок аны ресторандан тамак бергенди макул дейт да. Бирок балдар колго суу куюп, үйдөн келип туруп ошо жерден кыргызчага каршы болот. Мунун тарбиялык жагы бар да. Себеби бул элди бириктириш үчүн адамдардын атын алып байлаганды билиш керек. Колуна суу куюлуп баталганды билиш керек. Кимдин баласысың деп таанышы керек. Сиз баланча абамсызбы деп тиги таанып калышы керек. Кийин көргөндө салам айтышы керек. Бул коомдо муну айтып отурсак күндөр түтпөйт. Коомдогу мунун функциясы өтө чоң. Ошондуктан мурдагы аалымдар, мына биздин чоң аталарыбыз деле ошол аалымдардан болгон. Бир дагы нерсеге исламга каршы бул деп айткан эмес. Себеби чындап эле каршы болгон эмес. Себеби элди эл кылып, адамдарды адам кылып, алардын рухун таза тутууда мына ошолор кызмат кылган. Азыр эмне болуп калды? Азыр карама каршы болду. Эмне үчүн карама каршы болду? Бирөө теңирчилик деп жаза койду. Маданият деди, философия деди. Анан дагы бирөө чыга калып, бул биздин динибиз деди. Манас пайгамбарыбыз деди. Булардын баары дөөрүк. Андай болбойт. Теңирчилик бул чоң философия. Бизди башынан анимизмге негизделген чоң маданият. Биз аны урматтап, сыйлап, көкөлөтүшүбүз керек. Бирок эч качан аны дин деп, бир дин менен карама каршы коюп, ортосунан согуш ачпашыбыз керек. Ал маданият, ал чоң философия. Биздин дүйнө таанымыбыздын негизин ээлеген, биздин көзүбүз, дүйнөгө караган терезебиз ошол. Бирок биз ошол терезеден деле башка 4 дин бар дүйнөдө, чоң диндер. Ошолорду көрө алабыз. Ошолордун керектүү жерлерин пайдалана алабыз да. Ошон үчүн биздеги азыркы неме туура эмес. Илгери биздин президенттердин бирөө чоң жыйналышта, дүйнөлүк жыйналышта туруп мынтип айтып койду эле. Биз өзү ислам болуп, мусулман болуп эсептелебиз, бирок динди анча деле катуу кармай бербейбиз деп койгон да. Эртеси күнү миссионерлер толуп кеткен. Азыр Кыргызстанда 80 деп аткан, азыр 100дөн да ашып кеткен болуш керек. Ошол миссионерлердин борборлору бардыгы бар. Демократия, общий дом деп атып, тартиптин жоктугунан каяктагы жөн эле дин эместер, динбиз деп келип алган. Дин төртөө.
дүйнөлүк диндер, калгандарды ынанычтар же ишенимдер деп эсептелет. Теңирчилик болсо биздин философиябыз, биздин турмушубуздан келип чыккан корутундулардын жыйынтысы. Ал маданият, ал дин эмес ал. Теңирчиликти дин дегендер бул мен билбейм алардын ким экенинчи. Ошондуктан биз эки нерсени же үч нерсени бири-бири менен чаташтырып, биринин ордуна коюп алганда ошондо идеологиялык чаташууга келебиз дагы. Бул идеологиялык чаташуу бизде эмнеге алып барат? Керек болсо, эми муну айтпаш керек, бирок кан төгүүгө алып барып коет да. Мунун баардыгы эле билимсиздиктен, популизм аябай күчтүү да. Кыргыздын саясатчыларында, башкаларында ошо популизм өтө күчтүү болуп атат. Зыянын берчү нерсе да. Ушулардан келип чыгып аткан нерселер. Бирок мунун баардыгы бүтөт. Мунун баардыгы бир күнү өзүнөн өзү токтойт. Турмушта тартип келсе, экономикалыбыз оңолсо, мыйзамдарыбыз иштей баштаса эле, мунун баардыгы бир күндө эле өзүнөн өзү эле түптүз болуп калат дагы. Динди маданият менен, маданиятты философия менен, философияны диний түшүнүктөр менен чаташтырып, анан кийин ошол жерден идеологиялык чоң катастрофа чыгарчу күчтөр өзүнөн өзү жок болот да. Буга көп көңүл бурбаш керек. Айылдарда деле азыр түшүнүп калышты. Бир убактарда тим эле шумдук болуп атпады беле. Азыр андай болбой калды. Ичкилик маселеси бар эле. Ичкилик маселеси. Баласын ичкиликтен алып калуу үчүн динге ошо динге кирди. Мына азыр ошо динди колдонуп, мисалы үчүн Ысык көлдөгү райондордо кокуй ушул дин сактап калат турбайбы деп азыр эми дин жагына келгенде абдан күчөп кеттир. Мына ашып кетип атат. Эми бул турмуш, мен мындай деп айтып коеюн. Бул сааттын дугалга таккан чоң сааттын маятниги болот го. Мындай айланып турган. Бул коомдук процесс дагы ошол сыяктуу да. Бир туруп, бир учка чыгып кетет. Ошол учтан кайтат. Барып туруп чегине жетип туруп, кайра кайтып, анан өзүнүн табигый чекитине келет. Бирок аягырда көп аялдап турбай, кайра дагы экинчи четти көздөй жөнөп берет да. Ошентип отуруп, баары бир мындай жыйынтыгын алганыңызда, баары бир эле баягы чекит сакталган болот. Чайпалып деп атпайбы? Дүйнө чайпалып турат өзү. Адамдын акыл эси деле ошондой. Бир четке баягы радикалдык чекиттерге, карама каршы чекиттерди көздөй дайыма умтула берет, бирок баягы эле табигый өзүнүн негизги чекитине келип, жыйынтыктап келгениңде акыры эле ошол чекитте токтойт да. Муну ошондой деп түшүнүп койсоңуз дагы мындай оңоюраак болот да. Урматтуу радио каармандар, сиздер угуп жаткан Шашкедеги Дил маек программабыз. Маектешим профессор Сулайман Кайыпов. Биз изденүүнүн жолундабыз. Кыргыз бардык нерсеге күйүп-бышып чын дилинен сүйлөйт, дейт Сулайман агай. Бирок биздин бүгүнкү трагедиябыз баштаган ишибиздин жыйынтыгын билбей туруп, аягы эмне болсо ошо болсун деген кайдыгерликке салган чабалдыгыбызды даана так айтып отурду. Маекти улантып угуңуздар. Сулайман агай, азыр биздин коомду карап туруп, мондай бир ойго келесиң да. Бүгүнкү күндө ким күпүлдөп сүйлөсө, ким бакылдап анан жакшы чечендик менен сүйлөсө, ошонун сөзү сөз, кеби кеп болуп калды да. Биз ушундайга да бирдеме болсо эле беттен алганга, бирдеме болсо эле меники туура дегенге өтүп алдык. Сиз ушундай кемчилдиктерди көрүп туруп анан эмне ой айтат элеңиз? Мен жана неме деп едим, биз изденүү жолундабыз деп. Биз баарыбыз изденүү жолундабыз. Биз эмне айтсак баардыгын күйүп айтабыз. Биздин өзгөчөлүгүбүз ошондо турат. Күйүп ошо жалында өрттөнүп кетет кыргызча. Балким туура эмес айтып атат. Балким жаңылып атат. Бирок ошол маселени айтып жатканда чын дилинен айтып жатат да. Чын дилинен айтат. Себеби ал ошого ишенет, ошону коргойт, керек болсо жанын берет да. Мындай сапат көп элде болбойт. Мындай кызыкчылыкка карап буруп койгон көп да. Кыргыздын бир башка элден өзгөчөлүгү ушул, оюна келген нерсени, билген нерсесин, өзү туура деген нерсени ушунчалык каны дүргүп, жалындап туруп айтат да. Мына биздин акындарды карабайсызбы, айтыштарда ошол жерде ушунчалык өрөккөп, боздоп туруп айтат да. Андай айттуунун өзү биринчиден көп элге түшүнүксүз. Анткени адамзаттын өнүгүшү азыр эмне болуп калган? Кээ бир этикалык нормаларга байланып калган да. Мисалы үчүн толкундабай айтыш керек, четин айтып коюш керек,
же мынабул сөздөр менен айтыш керек, мындай кылбаш керек деген калыптанып калган нерселер, алар кургак, эмоциясыз, көбү турмуштук негизге таянбаган априорду дегенде белгилүү да. Мындай кылсаң да, мындай кылсаң да баары ошол жерден чыга турган, баягы орустар усреднённый деп атпайбы, орто. Болжол менен айтканда туура да, ошол нерселерди айтышат да. Кыргыздын саясатчылары, мисалы үчүн, саясатчыларын алсаң да аябай жалындап айтат. Мисалы, эски аудио видео материалдарды жогорку кеңештен берип атпайбы, депутаттардын сүйлөгөндөрүн берип атат. Эми андай депутаттар мен башка өлкөлөрдө көргөн эмесмин. Ал ошол эле Текебаевдин сүйлөгөн сөздөрү, анын Кыргызда ошол саясатында дагы, маданиятында феномендер жаралды да, мына эгемендик жылдарында. Бул ушу биздин улуттун өзгөчөлүгү болуп эсептелет. Албетте, арасында эмнелери бар? Арасында өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, кайсы бир мүдөлөргө жетиш үчүн сөз сүйлөгөн, иш аракеттерин жасаган, керек болсо саясатты буруп кеткен, карандай эле калп айткан, ушундайлар да албетте коомдо болот да. Айрыкча биздин жогорку кеңеш, бул биздин турмуштун ушу күзгүсү да, биздин улуттун, коомдун, биздин саясатыбыздын, маданиятыбыздын ушу күзгүсү ушу биздин жогорку кеңеш да. Ошол жерде мыктысы да бар, начары да бар, калпычысы да бар, эки жүздүүсү да бар. Бирок өлсөм да туруп берем деген көкжалдары да бар. Аларга азыр ошол ким эле күчтүү болсо, ким эле өкүм сүйлөсө ошонуку өтүп кете берет дегенде чындык бар. Анткени системасыз болуп атканда, система жок кезде чындап эле ким катуу бакырса ошону өтүп кете берет да. Система отура элек да. Система түзүлүп атат. Бир жаман да болсо бир система бар. Бирок ал система так өзүнүн ордун таба элек. Ошондуктан мисалы үчүн тоодон агып келген бир селди айтыңыз да. Сел келатат да. Ошол сел керек болсо турган үйдү деле сүрүп, алдынан чыкса сүрүп кетип калат да. Ал жок, бул үй мындай экен, мен мындайынан агып өтөйүн дебейт да. Ошол сыяктуу бир адамдын акыл эси деле ошол сел сыяктуу да. Айрыкча бир материалдык кызыкчылыкка, же бир саясий кызыкчылыкка, же бир пайдакештикке негизделгенде адамдар өзүнүн адамдык баалуулуктарынан, адамдык көп сапаттарынан ажырап калгандыгын ушу биздикилерде көрсөтөт да. Калп болсо да шыпыр айтып коюп, жогорку кеңештин спикерлеринен мен көп көргөм, абдан таң калган учурларым болгон. Эми аларды айтып отуруунун кажети жок го дейм. Окуяны буруп кетиш үчүн кылган аракеттер, эми анын баардыгы өзүнүн жазасын алат бир күнү. Сулайман агай, Кыргызда көч бара-бара түзөлөт деген сөз бар да. Ана биз өзүбүз ушуга көп таянабыз да. Эми биз жашпыз, 30 жылдык эле тарыхыбыз бар, көч бара-бара түзөлөт деп. Сиздин көз карашыңыз кандай? Эми көчмөн турмушта экенде көч бара-бара түзөлөт деген туура болчу. Себеби көчмөн турмушта адам кышта эле билет да. Жазда кайсыл кайкыга, кайсы жерге, кайсыл тегизге, кайсыл тектерге үйүмдү барып тигем, кай жакты каратып тигем, атымды кайда байлайм, мамыны кайда орнотом, бунун баардыгы белгилүү да. Андай болгондо көчтү кандай баштасаң дагы баары бир түзөлүп кетет да. Анан кийин биз аны жарым-жартылай түшүнүп алдык. Азыр мисалы үчүн ишти баштай береличи, анан кийин бара-бара оңолуп кетер дейбиз. Бирок кайда барып конуу, эмне кылуу деген жер ойлонбойбуз да. Биз азыр революция жасасак дагы, иши кылып, президентти алып түшсөк болду. Ошондой да. Азыр биз эмнеге? Мына көчтүн биз процесс эле бизди кызыктырат да, баягы процесс кызыктырат. Дүйнө азыр кантип өнүгүп атат? Дүйнөнүн өнүгүүсүнүн бир ачкычы бар. Бул акыркы корутунду кандай болот? Жыйынтык кандай болот? Мындан эмне майнап чыгат деген суроонун так жообун алмайынча бир кадам таштабаш керек. Сен ошону ачык көрүшүң керек. Мынакей, мындай майнап чыгат дегенден кийин анан көчтү кандай баштасаң дагы баары бир ошо жерден чыгат да. Кыргыз ошондой кылган. Себеби коноор жерин баары бир билген. Кийин биз аны жарым-жартылай түшүнүп алдык дагы.
Биз процессти эле ойлоп, акыркы результат, акыркы корутундуга жетүү жагын ойлобойбуз да. Ошон үчүн биз революция жасасак деле, мисалы үчүн масалип кетсин дей берет. Ордуна ким келет, кандай жол менен алып барат, кайсы системаны курат, аны эч ким ойлобойт да. Анан акайып келип калат. Анан акайып кетсин эле болду, анан ким болсо болсун дейт. Анан кийин тиги киши айтып атпайбы, мен манты жеп отурган болчумун, анан бас деди деп айтып атпайбы. Анан ал кетсин дей берет, анан да бирөө келип калат. Ушундай да. Негизгиси баштай берели, анан көрө жатабыз деген. Ооба, иши кылып процессти аткаралы, мынауну аткаралы, анан ар жагы эмне болсо ошо болсун деп. Мына биздин чоң трагедиябыз ушул. Биз акыркы результат, орустар конечный результат деп атпайбы? Ошого иштебейбиз. Биз акыркы кортунду майнап чыгарууга иштебей, бизге процесс эле кызык да. Ушу жүрүп аткан эле окуя кызык. Алып түссөк эле болду, анан ар жагы эмне болсо ошо болсун деп. Мына ушул биздин түбүбүзгө жете турган эң чоң илдет, эң чоң оорушу да. Жанатан бери ушул сөздү уккум келип атканда. Сулайман агай, сизге чоң рахмат. Негизи ушундай акылдуу адамдардын кеби сөзү азыр коомго, элибизге керек да. Анткени бул сөздөрдү сиз жөн эле туруп айтып аткан жоксуз да. Ошонун баарын көрүп, билип, окуп, канчалаган билим алып, анан башка элдер, башка мамлекеттер менен салыштырып туруп, анан кемчилдик, ийгиликтерибизди көрө билген үчүн айтып, ушундай далилдер менен айтып берип атасыз да. Сизге ден соолук каалайбыз. Ден соолукта болуңуз, анан ийгилик. Эми айтканыбыз бирдемеге жараса, биз үчүн зор бакыт ошол. Ооба, сиздей адамдардын азыр так ушул азыркы учурда кеби сөзү керек да. Чоң рахмат агай. Силерге рахмат. Урматтуу радио каармандар, сиздер Шашкедеги Дил маек программабыздан уктуңуздар. Бүгүнкү уктуруубуздун мейманы фольклорчу, этнограф, тилчи, текстолог, жазуучу, публицист, котормочу, журналист, филология илимдеринин кандидаты, тарых илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жагындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Сократ атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты, Европа ректорлар клубунун мүчөсү, коомдук ишмер профессор Сулайман Кайыпов болду. Программаны даярдап эфирге алып чыккан Найзира Абдукаимова. Саламатта калыңыздар.